Ал ким десеңиздер, кинорежиссер Актан Арымкубаттын үйүнө келдик. Дегенде сразу эле телефонго асылышат. Иштебей деп. Мен чын эле саясатка барайын дегенде. Буунун жыйнактыгын карагылачы, айланайын, ушундай да таза киши болобу? Парламентке жазыптыр, бул кинону көрсөтпөш керек, Актанга кино тарттырбаш керек депчи. Чутак тасмасында ник алганда. Жуксун. Анан бул эми российский Оскарды. Бул биз селкинчекти полностью камера менен тарттык. Бул Бешкемпирге алган. Аркы дагы ким, анан кийин могу негизи кызы болуп экен. Шуну айтып. Айтып кете берейинчи, Милан токтотойм. Жок, айта бериңиз. Не, кете берет эле. Это ушундай моменттерди өчүргөгүлө да. Жок, монтажга кылып койсо көрөбөт, аята эмне десең, күлкүлүү болуп калат. Алло? Бул Назира Айтбековнун YouTube каналы болду экен. Жакшы, бизге Актан Арымкубат керек эле. Саламатсызбы? Биз келдик. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Көптөн бери көрүшпөй сагынышып калдык окшойт. Бүгүн биз өзгөчө биз мейманбыз, өзгөчө адамдын үйүндө. Ал ким десеңиздер, кинорежиссер Актан Арымкубаттын үйүнө келдик. Жана бул телефондун буткасы белгилүү буткалардын бири. Үлүл тасмасын дал ушул буткадан тартышкан. Анда мунун баарын кенен кесири бир аздан соң сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы турасызбы, Актан? Жакшы. Атайын, сизди көптөн бери ушу элдин баары суранып атышат. Мен дагы көксөп жүрүп бүгүн мына жолугушуу күн бүгүнкүгө буйруптур. Аябай кубанып атам агам. Анан үйүңүз өзгөчө бир өзүнчө эле музей болуптур. Анан баягы музейди негизи көз өтүп кеткенде эле жасабаса, тирүү кезинде жасалбайт го, бирок сиз өзгөчөлөнүп турсуз, Бул жөнөкөй сөз менен айтканда музей. Так аталышы Актандын өнөр өргөсү. Орусча болсо арт резиденция Актан. Анан кийин антсаң кишилер көп түшүнбөй калат экен, ошон үчүн жөнөкөй сөз менен музей деп койгом да. Жакшы экен, музейиңиздин бул бутка дароо көзгө көрүнөт экен. Өнөр өргөңүздүн бул өнөр өргөнүн дагы тарыхы бар. Мен өзүм биринчи кесибим менен сүрөтчүмүн да. Анан биз бул негизи кинодогу буюмдарга өтө кылдаттуу мамиле кылабыз да. Декорация деп, Жок, реквизит деп коет да. Анан кийин бул ошол биринчи тасмамдын телефону да. Анан бул телефон тиги башкы каарманым баягы сүрөтү бар, Лола Соболева деген. Ошол түшүндө көрөт да. Түшүндө баягы жакшы көргөн өзүнүн баласына чалып, анан кийин бул телефонду сактап калганбыз ошол бойдон. Анан бул азыр аба келгенде эле сразу телефонду башка жакка кое албайсың да. Келгенде сразу эле телефонго асылышат. Бар иштебей деп. Анткени бул телефон менен көп келген кишилердин мындай эмелери көп да, байланыштары. Анткени бүт эле мен куракта балдардын кишилердин баары эле телефон менен тияка чалышып, анда сотовый телефон жок мамиле кылышчу да. Бул бутканы эстегенде жаштыгыңыз эске келеби ала? Мен өзүм бир жерде өскөм. Ушул жерде төрөлгөм. Ушул жерде чоңойгом. Анан телефонду эле жакшы билчү эмесмин. Анткени булар көбүнчө шаардыктарга таандык да. Анан телефонду көргөндө жаштыгымды эстебейм болуш керек. Анткени эч кимге телефон чалган жок болчумун да. Сиз сүрөтчүсүз, продюсер, актер, режиссер, сценарист. Ушул бүт ар тараптуу өнөрдүн баарын
бир көкүрөккө сыйдырыш канчалык деңгээлде оорчулугу бар? Жана айтат го, бак бир жактан көгөрөт, анан ар кайсы жакка серпилбе, талпынба, бир эле жерге кир деп эле мен кулак мээме жей беришет. Мүмкүнбү баардык талантты бир алып жүргөнгө? Жок, менимче өтө туура болуш керек. Бак бир жерден көгөрөт деп коет го. Мен негизи кинодон көгөрдүм да. Анан кинодон ассистент болдум, андан кийин декоратор болдум, андан кийин сүрөтчү болдум, андан кийин режиссер болдум, андан кийин сценарист болдум, андан кийин продюсер болдум. Шылып бир жерден кино өнөрүнө эч жакка кеткен жокмун. Ошол жерден көгөрдүм. Анткени биздин убакта көп эле кишилер ошол улуу муундар деле алсак Төлөмүш Акеев, Болот Шамшиев булар негизи баары кинодон кетип калышкан да. Саясатка кетишкен, бизнеске кетишкен, анан мен курактуу балдар деле көп ошол окат кылабыз деп кеткен да. Бирок ошол убакта кыйналып, кысталып калган үчүн мен бүгүнкү даражага жеттим болуш керек деп ойлойм. Анткени мен ошондо ойлочумун. Бир убакта мага окшогон кишилер керек болуш керек деп да. Анткени мен бир жерди көрсөтөйүн, анан мен улантып берейин жана сөзүмдүчү. Бу дагы эми өзүнчө тарых болуп калды. Анткени убагында bu kinonun ortasında aябай кыйналчубуз да. Анан киного негизи жашай алчу эмеспиз. Ошол эле Эрнест, ошол эле Темир таксовать этчү да. Мен болсо ошол жерде мал бакчымын да. Мына бу жерде акырда үйүн кайда үлүлгө алган, эмеле постановочный алган уй байланып турчу да. Аты үлүл болчу. Мен ошол эле баарын сактап калдым, эмелердин баары. Окат кылганымчы, берде убагында койлор да бар болчу, уйлар да бар болчу, тоок да бакчымын. Сиз эмнеге мына бизнеске шыгыңыз жок бекен, саясатка баягы чамындыңыз эле, эмнеге аяка биротоло кирген жоксуз, баш тарттыңыз? Мен өзүмдү негизи бизнесменмин деп эле коем. Анткени кино аркылуу мен ушул нерсеге жетиштим да. А если туура эмес мамиле кылсам, мунун баарына жете албайт эле го деп ойлойм да. Баягы бизнес жилкам бар үчүн ушунун баарын эметип калдым окшойт да. Эми саясат болсо 7 апрелден кийин мен чын эле саясатка барайын дегем да. Анткени мен ойлойм, менин тажрыйбам анан өлкөгө бир пайдам тиет го дегендей да. Бирок саясат ошондо Табылдыбай экен менен сүйлөшүп калдык. Бир чогуу бир жерден болуп калганына ошол айтты. Актан дейт. Өзүң таза жигит элең дейди. Эми азыр лайга батасың дейди, анан кийин ошол жерден лай болуп чыгасың дейди. Саясат жөнүндө эле айтты да. Анан лайга батындым, бирок таза бойдон калып калдым болуш керек деп ойлойм да. Анткени негизи чын эле биздин бүгүнкү саясат бул өтө ыплас нерсе экен. Эми аны баарыбыз көрүп атабыз, аны баарыбыз билип атабыз. Анан мен ошо бир эле өкүнгөнүм, негизи мындай маданияттагы билимдүү кишилерди маданиятка алып келиш керек деп ойлойм. Анткени бизден пайда көбүрөөк болот эле да. Анан бүгүнкү болуп аткан жаман нерсенин баары мен ойлойм ошо маданиятсыздан го деп ойлойм да. Ошон үчүн өкүнүп кала берет экенсиң, бирок мындай экен да, бүгүнкү күндө акылды эч ким сыйлабай калды. Күчтүү гана сыйлайт да. Азыр мына бүгүнкү күндө болуп аткандарды бүгүнкү күндүн күзгүсү. Эми сиздей таза чыгармачыл адамдар андай баткакка сүз албаса керек. Биз чыгармачылыгыбыздын айдыңында таза көкүрөк менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен силерге ушунчалык бир нерсе көрсөткүм келип атат. Бунун жыйнактыгын карагылачы, айланайын, ушундай да таза киши болобу?
кадимки Актанова бул кадимки эле немеде отко жага турчу отундарда анан ушундай тизип коюш керек экенби? Жок, бул эми коос болуп турсун деп атат. Анан кийин бул негизи бияка көп кишилер келчү болуп алды. Былтыр өтө көп кишилер келген. Анан кийин бир өзүм эле айылда бир кишилер келип алып айтып атпайбы, кетип бараткан. Актанбек азыр үйгө барып отундарын жыйнайынчы деп коет. Мен Актанова мындай тазалыгын көрүп алып үйүмдү жыйнап машинамды жууп келбедимби? Абам бул аябай белгилүү болуп калды да. Муну киноңузда берилип көргөнсү ушунун тарыхына токтололу. Не дедиңиз? Бул Свет акенин витрягы. А кишинин ошо кыялы бар болчу да. Шамал аркылуу айылыма акыс свет алып барам депчи. Ооба. Анан кийин ошо кинодо ошондой бир эпизод бар. Аялымды талайкан аткарат да. Анан ошо талайкан айтат. Мен бала деле тажа айткен оюнчуктан депчи. Сен эми тажабайсыңбы депчи. А мен ошо жерде айтканым жер. Бир күнү мени менен дагы сыймыктанасың дегенчи анан тиги айтат. Кыйраттың депчи. Негизи жана мени менен да сыймыктанасың деген. Мен өзүмдүн аялыма тиешер кылып айткам. Анткени негизи бул көп эле кишилер кинону мындай тамаша сыяктуу кылып кабыл алышат да. А мен үчүн кино деген бул керек болсо өмүрүм да. Ооба. Анткени бул мен кинолорум аркылуу бүт өзүмдүн өмүрүмдү чагылдырып кеттим да. Анан Селкинчек, Бешкемпир, Маймыл бул бала чагым. Анан кийин Свет аке, Маймыл азыр эми бир жаңы иш баштап калдым, Эс деген. Эстеп да коебуз, эсимде деп да коебуз. Анан кийин бул экинчи 3 жылдык болуп калат буюрса. Анан ошол биринчиде бала чагым жөнүндө айтам, экинчиси болсо бүгүнкү турмушум жөнүндө айтам. Бирок кинолорум бүт баары менин ошол ой толголорум, мен өзүмдүн бир жашоо кылган көз карашым, сезимдеримди чагылдырганга аракет кылам да. Ошон үчүн Свет аке айтат, бир күнү мени менен да сыймыктанасыңар депчи. Ошондо жубаңыз мындай жеңил кабыл алабы киноңузду же кандай? Эмнеге аны айттыңыз? Төркүнү эмне? Төркүнү ошол болуш керек эми. Бир күнү кызым элим мени менен сыймыктанат болуш керек деген сыяктуу. Биз сыймыктанабыз, сиз легендасыз, атаңыз деп келет атпайсызбы? Жок, бул анткени көп кинолорумду бул өзгөчө Свет акени жакшы кабыл албай коюшту да. Эмнеге? Сиз буга деген канча жок, анткени мен билем да ошол бир НТС каналдан көрсөттүк белек, биринчи жолу көрсөтсөк, Баткендеги элдер жазыптыр да, ушинтипчи. Биздин парламентке жазыптыр, бул кинону көрсөтпөш керек, Актанга кино тарттырбаш керек депчи. Канча кишилер жамандап чыгышты. Бул көкүрөгү көргөн киши муну түшүнөт. Сиз мисалы үчүн Свет аке деген жөн эле Свет аке эмес да, ошол свет жан дүйнөбүздүн караңгылыгына берилген жарыкты туюндуруп атат да. Сиз кыргыз деген илгери мындай бап этип балтайта бетке айткан эмес, аны туюндуруп айткан, кагазга ороп айткан, чымчып айткан, какшыктап айткан, тамашага салып айткан, түз айткан эмес да эч качан. Биз дайыма бир нерсенин жандырмагын минтип издеп жүрүп, анан түшүнгөн элбиз да. Ошол нерсебиз каякка кеткен, эмнеге аянын баары караңгы болуп кеткен? Ошого Свет аке керек болду да, агай. Аны мисалы үчүн мага ошондур демейинчи, өзүмдө эле неме сезем. Эми түшүнгөндөр түшүндүк, агай. Эмнеге? Канаттандым аябай. Ушунча килейген үйдү өнөр өргөс кылдыңыз, Карч маданиятты кандай сүйгөн киши? Курак экен, Биз убагында тиги фонд Сороска календарь алганбыз. Анан кийин бул Кыргызстандын баарын кыдырып, курак төшөктөрдү иштегенбиз. Анан ар бир айда курагы барды. Анан балдар айтып калды, үйгө кирип чыкпайлыбы депчи. Үйдө жок,
урак дедим да. Мен бир маани өрбөттүрмүн да. Анан келип апамдын урагын таап алып. Анан бир барак ошо апамдын урагы болуп калды. Анан бул барак бул бул барак. Анан мен негизи өзүм аябай көп маани берем кураккачы. Анткени мен киномду курактай кылып тартам да. Анан мен билген курак. Бу апаларыбыз өлгөндөн жыртыш алып келчү да. Анан кийин жыртышты чогултуп, анан ошондон курак кылчу да. Анан эми жөн эле элестетип көрсөңөр, бир куракта канча кишинин элеси бар, канча кишинин өмүрү камтылып кеткенде бергечи. Маани өрбөттүр. Анан мен кином жана айтып атпадым, өзүмдүн бала чагымды эстеп жазайын депчи. Негизи ар бир кадрда, ар бир сценада курак сыяктуу кылып мен өзүмдүн бала чагымды, өзүм жакын кишилеримди, өзүм сезимдерди чагылдырганга аракет кылгам да. Анан өтө мындай куракка жакын кылып жазалган бул Бешкемпирде. Анткени Бешкемпир лоскутное одеяло моей памяти деп коем. Анан кыргызча антип которорумду билбейм. Шыл мен үчүн бул бала чагымдын курагы да кино. Ар бир кадрда, ар бир сценада мен өзүмдүн бала чагымды чагылдырып кеткенде, анын ичинде балдар, жолдош балдарымды эстеп, эне таңды эстеп, кошуналар, коңшуларды эстеп чыгып көп нерсени камтып кеткенге аракет кылгам да. А бул сандыктагы эски экен а? Бул дагы ошол биздин өзүбүздүн сандык. Апаныкы. Бул маймылды уулуңуз Мирлан Бешкемпир. Ой, Бешкемпир дароо эле макул болду беле? Жок, бул Мирлан негизи мен кино жаңы тарта баштаганда көп нерсени түшүнчү эмесмин. Бирок мен муну такай айта жүрөм да, билбейм айтыш керекпи, айтпаш керекпи. Бирок ушу бир колдоочу бар сыяктуу да. Сен муну тартасың, сен муну кыласың деп, анткени ар бир кылганым ушунчалык концептуалдуу болуп калып атат да. Эми мен селкинчекти баштаганда баламды жөн эле тарттым. Вообще эчтеке ой деле жок. Анан селкинчек бул мындай да, мындай на ощупь деп коет, шылып мындай бир сокур сыяктуу бирдеме истеген кишидей болуп тарттым да. Анткени ага чейин жана үйүң кайда үрүл болсо бул эми накта Советтер Союзунун убагындагыдай кино да. Анан сценарийде Москвадан келген тиги мархум Төлөмүш Акеев өзүнүн студиясына чакырып тарттырганда, сценаристка болсо москвичка болсо Лариса Евгеньева деген. Аны эми баягы бүт ошол Советтер Союзунун киносун ыкмасына кылып тарткам да. Анан бул Советтер Союзу кулагандан кийин, биз эгемендик болгондон кийин чоң суроо пайда болду да. Негизи бүт эле чыгармачылык кишилерде суроо пайда болду. Биз кимбиз депчи. Кинобуз кандай, накта кыргыздын киносу кандай болуш керек дегенде. Анан кийин ошо селкинчекте бир эпизод бар. Мындай карабактар билеген тамырлар менен да. Анан мага ошол как негизи мен бүт киномо мындай символ сыяктуу болду. Анткени мен өзүмдүн тамырымды эстей баштадым да. Мен киммин дегенчи. Негизи мен өзүм кыргызча окуган, кыргызча ойлонгон, кыргызча сүйлөнгөн кишилердин биримин. Апам 5 болгор тамаша кылчу да, бир орусту уктап келип, мени уят кылбасаң болду депчи. Бирок эмнегедир бул эми баягы чыгармачылык кишилерге таанымал болуш керек. Мен өзүмдү иштей баштадым да, өзүмдүн киномду, өзүмдүн тилимди, кино тилимди деп атканым. Анан ошол сыяктуу бул Бешкемпир пайда, селкинчек пайда болду да. А селкинчекте балам кокусунан тартылып калды. Бирок жана мен айтып атпаймынбы, колдоочу деген көрсө мен өзүм жөнүндө үчилтик кылган жатыптым да. Селкинчек, Бешкемпир маймыл. А өзүң өмүр баяның жөнүндө тартып атсаң, эми өзүңө окшош эле киши балаң да. Анан кийин ошентип Мирлан тартылып калды. Анан ошо Мирлан деле башталганда, тартылып атканда менимче эми бала да, бала ойдон кала берет. Алар мындай бир
туура эмеспи деп деле ойлонгон жок болуш керек. Бирок Мирлан ошол тиги площадкада чоңоюп, площадкада ошол жерде өсүп, менимче бүгүнкү күндө эң мындай тажрыйбалуу киночулардын бири десем болот да. Туура. Анан Мирландын бул никасы, жанагы сутак тасмасында ник алганда. Жоксун. Анан бул эми российский Оскарды өтө маанилүү. Могулардын баары ошо Мирландын эмеси. Сыйлыктары. Сыйлыктануу болбойбу мындай көкүрөк кирип, мен балам деп. Жок, эми ал бар, бирок кантип аны айта албайсың. Ал ичиңде жүрөт да. Аны мактана албайсызбы? Мактана албаймынбы? Балаңызга мындай сүйүү болобу, мындай балам мен деген болобу? Жок, болбойт. А эмнеге мындай дубал болуп калган ата? Жок, дубал эмес. Мен ошондой тарбия көрүп калгам да. Папашам өзүмдө катуу киши болчу. Эч качан мен эркелеткен деле көргөн жокмун. Сезимдерин чыгарчу эмес? Чыгарчу эмес. Бирок ушунчалык мындай справедливый отношениеден акыйкаттуу мамиле кылыш керек да. И мен ошо колдон келишимче балам менен акыйкаттуу мамиле кылгым келет, бирок эч качан өппөйм. Бир жолу эстеп кеттим. Бир жолу аэропортко баратып, бир жака учуп бараткан фестиваль. Анан чөтүп өп алып, иттей уялып жүрдүм да. Биринчи жолу өптүм ошондочу. А эмне үчүн андай экен мен түшүнбөйм да. Менимче мамушкам өтө эме болчу да. Мен тиги апалар бүт ушундай да. Анан бул тегеректин бар апам да аябай жакшы көрчү да. Апамдын баары коркушчу. Жолдошпаларым бар да, мындай өзүмдөн ушундай киши болчу да. Анан ошол болбой ошол нерселер. Жана мен айтып атпаймынбы тиги 70ке чыккан чалдай экенсиң деп. Эме жакшы сөз бар эми, бул билбейм, балдарга тиешелүү айтпайбы, бирок айтып көрөйүн. Мал эсин таппаса арам өлөт дейт. Ошол сыяктуу бала дайыма туура айт да. Да, орустар айтып коет, правилам научишь, ворчанием наскучишь деп коет. Ама сабанан алыс түшпөйт дейт. Жок, ворчанием наскучишь, примером азыр бузуп чыктым мен оюмдун. Чыгылып үлгү болосуң тизилей. Сенин полностью көчүрмөң. Жок, сен үлгү болуш керексиң да. Мынтип мындай бол, тигиндей бол деп, эсил үлгү боло албасаң, сени эч качан укпайт. Ошон үчүн сен тарбияң менен айтпасаң, бирок айтпасаң да бир үлгү болсоң, ошондо бала туура тарбияланат. Бизде ошондой болуп атпайбы? Ал саясатта да ошондой. Туура. Айтканы башка, кылганы такыр башка. Анан ким жаман, саясатчы жаман. Бул камераңызды айтыңызчы. Жок, могу үйдө айтайынчы. Мейли ошону айтыңыз. Бул музей кылабыз дегенде экспонат издей баштадык да. Эми буюмдарды карап да, анан кийин сарайда бул эшик туруптур. Эми бул эшик баягы үйдөгү бирдемеге жарап калат деген ой болчу да, анткени булардын доскалары жакшы да. Мурунку доскаларда. Анан кийин ошо ой кетти, бир эметип көргөйлү, тазалап үйгө кирип көргөйлү депчи. Анан бүгүнкү күндө эң баалуу буюмдун бири ушу эшик. Анткени бул эшикке эне атам да кирген, тиги айылда кишилер, коноктор иши бүт баары кирген. Мына даже бул эмесин сактап калдым да, жанагы тактары дегеним го. Эми бул ыйык. Анан негизи искусствода эшик мындай чоң символ болуп эсептелет да. Эшик аркылуу кирет. Анан мына бул менин эсим эски үйүм. Ушул Күнтуудагы эле, ушул жактагы эле. Анча бул жана ар жактагы үйдүн ордунда болгон. Жана кинотеатр жакпы? Ошол жакты да. Анан муну өзүм тарткам. Бул азыр музей, бул Кыргыздын биздин улуттук музейде. Муну болсо жана Эркин Болжуров деген сүрөтчү фотокопия жасап, анан кийин үстүнө масло менен тартып алып келиптир да. Бул неме музейде илинип турабы, Абдыкалыковтан, Нарымбулатовтан дейт.
белый день 49-70 экен размери. Бул чоң экен да? Жок, чоң эмес, өтө чоң. 49. Жок. Жок, которус 49. Бул сүрөттөр сыяктуу эле да. Iya. Мына бул сүрөт болсо Жылкычыныкы. Жылкычы Жакыпов. Бул да сиз тарттыңыз. Жок, Жылкычы Жакыпов деген сүрөтчүнүн эскиздери. Кино тартарда биз эскиз кылабыз да. Кинонун баягы көркөм жагын разработка кылабыз да. Анан кийин барып кино тартабыз. Бул болсо атамдын эри. Анан ошо байкемде болчу, анан кийин белек кылып берди. Анан Айша айтып атпайбы, мен 75ке чыктым дейт. Анан бул жерде атам өңөрдү жүрчү эле мен дейт. Кеминде бир 100 жыл деп атпайбы. Анан бул илгерки эрлерде жасалган. Ичинде менимче арча болуш керек, арча чабылып, анан кийин сыртынан бул төөнүн териси да. Бул болсо жаргылчак. Мамашанын жаргылчагы. Сон экен. Камера менен бул камеранын атын деле билбейм. Бирок жанагы видео камералардын биринчи келген камералар. Анан биз буга сериал тартканбыз. Жана Канат менен Зарина деген ошону биздин студиядан тартканбыз да. Жана мен айтпадымбы, биринчи өзүмдүн кино стилистикам дейбизби же кино тилибиз дейбизби, бул Селкинчек деп айтпадым беле. Анан кийин башында Селкинчек колонка деп аталчу. Анан колонканын тегерегинде болгон окуя болчу да. Анан кийин съемкага ошондо Көкмойнокто тарттык. Январда бардык. Анан 10 күн таппай жүрдүк. Ушу жакпай жатты, баштай албай жаттык да. Анан кийин кокусунан ракушка эсиме түшүп кетти да. Анан ракушка табылгандан кийин бүттү, кино башталды. Анткени ошол жерде окуя боюнча солдат келмек. Бирок солдат тарталы десек, негизи Көкмойнок өзү бос жер го. Анан кийин бос солдаттын формасы, анан кийин көрүнбөй калабы деп моряк кылып калдык да. Анан моряктын кара болуп кийинип го, анан кийин сразу көрүнүп калат да. Моряктар болсо такайы ракушканы ала келчү. Анан кийин баарына угузчу да мынтипчи. Анан ошондон башталды да, окуянын баары, бүт кинонун баары. Анан аягында монтаждап атканда ракушка деп коелу деп атканбыз, бирок ракушка орусча болуп калат деп, анан кийин атын Селкинчек коюп койдук да. Эми муну дагы биз мен үчүн жөн эле бир буюм болчу да. Анан мифологиядан окуп көрсө ракушка губы Всевышнего деп эсептелет экен. Бул Кудайдын эриндери. Кудайдын оосу деп да, мындай. Анан кийин бул ким укса, ошо Кудайды уккандай болот экен да. Анан эми азыр эми башка көз караш менен карасаң, бул негизи кинодо ар бир каарман угат, анда кемпирде угат, чалууда угат, аягында бала угат да. Кудай сага кандай эмне кылыш керекти айтып турган сыяктуу да. Анан кийин ошол эң аягында бала муну угуп кийин өзгөрүлөт да. Анан аягында урдап кетет. Анткени тиги ойлочу да, тиги моряк жакшы көргөн кызды, өзүнөн чоң кызды, жакшы көргөн кызды тартып алды деп, мындан көрчү да. Анан муну урдап талкалайм деп, бирок кол көтөрүлбөйт да. Анан кийин тоон ушундай кадр бар, тоон үстүндө калтырып кетет. Бул эме сыяктуу, биздин бала чагыбыздын эстелиги деген сыяктуу эме. Анан бүт эмеси боюнча ракушка келет экен атычы. Бирок биз ошо коркуп койдук да, ракушка деп. Кene кыргыздын киносу деп атсак, Селкинчек болсун, ошон үчүн Селкинчек болуп аталып калган. Мына могу операторубуз, мону тартканбыз. Эми анда эчтеке жок. Стадикам деген жок. Бир эшек арабына бердирбей, эшек араба менен камера кийин деп жүрчүбүз. Анан кийин бул кинобуз дүйнө жүзүнүн баарын кыдырып атат.
Бул камера болсо мына бизде азыр мен айтып берейинчи ошол жерде. Ак жылтый болгон туруп, Конвас деген кинокамера. Мээрине bir 60 метр пленка батчы да. 60 метрин 2 мүнөткө жетпеген убакытта. койгун. Анан элестеттик эле азыр эми тартып атканда эсеби да жок. Канча эмне тартып берет го. Биз ал убакта ар бир убакытты эсептеп, пленканы эсептеп, мен бу жерге менин кинолорум орто эсеп менен 30 000 метр пленка кетчү да. 31 метр пленка $3 турчу. Ошондо пленкага эле $90,000 кетчү да. Азыр $90,000 менимче кино тартып коюп болуш керек. Эми азыр мындай кино тарткан негизи кино процесс жеңил болуп калды да. Анан мен ошол кичине кабатар болом да, анткени мындай бир жеңил мамиле кылган сыяктуу болуп калат да. Бизде болсо мындай өтө ыйык мамиле кылчубуз да. Анткени пленкабыз жетпейт, дагы балакет бүт кол менен жазачу да. Жанагы курак сыяктуу да. Ар бир кадрды, ар бир эмени колубуз менен жазап, звук, анан монтаж азап болчу да. Бирок менимче ошонусу мен кызык болчу да, ойлойм да. Анан ошол биз селкинчекти полностью камера менен тарттык. Муну ручная камера деп коет. Анан бир эпизодубуз бар, узун бала чуркаган жеричи. Анан мен түшүнүктүү дем, стадикам болсо башкача болот. Анан кийин Хасан айтты, жок, тартам деди. Анан кийин колу менен тартты. Анан тиги фестивалдардан көрсөтүп аткан көп кишилер сурачы, стадикам менен тарттыңар. Жок, кол менен эле тарттык десек болбойт да. Биздин операторлор аябай эме болчу да. Негизи Орто Азияда күчтүү операторлор болуп эсептелчү да. Бул болсо жанагы Белгилүү роликтер. Социальный роликтер да. Ырысалды ынтымак, алакандай элибиз ынтымактуу бололу, келечегиңер кең болсун деп. Анан бул өзгөчө бул Негиз болду. Ырысалды ынтымак деген аябай атактуу болду да. Анткени бул ошол Кан фестивалынан Канда эки чоң фестиваль бар да. Бирөө жана биз билген фестиваль, экинчиси болсо июньда өтөт. Ал ошол рекламанын фестивалы. Ошол жерде бронзовый левти алганбыз. Бул эми Орто Азияда эч кимде жок, орустарда бар болуш керек. Жана эгиз балдар. Анан эгиз балдар Москвадан гран-при алды, тиги алакандай элибиз ынтымактуу бололу деген биринчи орундарды. Анан бул кызык жери, бул гран-при берилбейт экен социальный роликтергечи. Бирок ага карабай сизге тиги берилген. жюри ошондой чечим чыгарып, Москвадан бир аз скандал болуп келгенбиз. Кеттик үйдө. Жүрүңүз. Бу чакаларыңызды айтып койсоңуз. Чакаларым болсо такай сурайт, бул эмне үчүн чакаларды. Чакам жанындагы булар биздин ак элибиздер. Эми киргизский Оскар да. Чакалар болсо бул негизи буддизмде ушундай бир эме бар. Ишеним сосуд дайыма бош туруш керек депчи. Бош турса ошондо толот депчи. Анан кийин бош тепкичтерге дагы приздер келип калабы деген. Мен бул ырым эмес, просто сурап, ошентип сурап калышат, анан мен калп эле ошентип айтып коем. Эң кандай маанилүү, кымбат приздердин бири серебряный леопард. Тиги болсо бронзовый лев болчу. Бул Бешкемпирге алгам. Анан негизи мени Лакарна сен фестивалың деп коет да. Анткени селкинчек менен 1-ноябрь алганбыз кыска метрден. Андан кийин Бешкемпир менен серебряный леопардты алдык. Маймыл, Светаке,
Кентавр бүт бары ошол локарнадан көрсөтүлгөн да. Анан кийин 60 жылдыгы болгондо чакырып калышты. Ошондо август 2007 жыл экен. Анда Мирландын келинчеги Алтынай менин офисимде иштечи. Бүгүнкү күндө бул келиним болгон үчүн айткан жокмун. Бүгүнкү күндө менимче эң профессионалдуу продюсерлердин бири деп айтам. Анткени ал тилди да билет, экономиканы да билет, кинону да түшүнө билет. Анан экөөбүз бармакпыз, Алтынай экөөбүзчү. Анан кетерде Мирлан айтып калды. Папа үйлөнөм дейт. Ну, жакшы үйлөнсүң. Ким? Алтынай. Аябай сүйүнүп кеттим да. Айчырөктөй сүйүнүп, анткени биз негизи Алтынайды жакшы көрчүбүз. Ал үйгө келип кетип жүрчү да. Анан кийин пап, бирок менин бир суранычым бар дейт. Сиз бул баратканда эчтеке деп айтпагыла дейт Алтынай. Кантип эчтеке деп айтпайм. Сен кызык экенсиң, мен түшүнбөй жатам да. Пап, биз барып сүйлөштүк, энетасы тиги макул деди, бирок Алтынай сизден уялып атат дейт да. Макул дедим. Бирок айчурак болбой жатат, уят болот, сүйлөшүш керексиң, баары чечилип калыптыр деди. Анан кийин аэропортко келдик. Аэропортко келгенден кийин бир кызык болуп кеттим. Сүйлөш эмете албай калдым, эчтеке эмне дээрин билбей калдым. Ал да уялып атат, мен да уялып атат, уялып атам. Ошо бойдон сүйлөшпөй Москвага учуп бардык. Москвага баргандан кийин СМС келип калды. Сүйлөштүңбү? Жок деп кайра жиберип ийдим. Анан кийин Цюрихке учуп кеттик. Цюрихке барса кайра келип тура уят болот. Сен эми чоң эле кишисиң, мылжыйбай сүйлөш деди да Алтынай менен. Анан кийин тиги Цюрихтен Локарнага чейин поезд менен кетип баратканбыз. Анан кийин Кудай жалгап бир жакшы ой келип калды. Анан айттым: Алтынай, Швейцария нейтральная страна. Все переговоры, важные переговоры ведутся здесь. Десем, ал күлдү, мен күлүп идим. Анан ошон үчүн тети Локарнага чейин сүйлөшүп бардык да. Анан барсак ушул призди берди. Алтынайга которуп берчи десем, за то, что вы есть. Приз за то, что жок, берде жок болуш керек. Приз за то, что вы есть. Сиз бар үчүн болгондой, кантип болгонуңуз үчүн рахмат. Жакшы которуп койдум, болгон үчүн рахмат деп. Мэрде электриктер келиптир кечөөчү. Анан кийин ушул үйдө турабы, тиги Света эке дейм, дейт. Анан абайке кайсы кинолорду тартты десе, Бешкемпир, Маймыл десе, анан кийин түрүбү деп койду. Түрү, алма терип жүрөт десе. Бешкемпирди капкачан тартпады деп коюп. Эми алар үчүн баягы өтө кары кишилер болуп. Мен эми приздерим да көп, наамдардын баарын алгам. Бул өкмөт акча жагынан жардам бербесе дагы, бүт болгон наамдардын бир баарын берген. Анан ордендерим да бар. Бул жанагы Манас ордени, экинчи даражадагы, үчүнчү даражада, ана экинчи даражадагы. Экинчи даражадагы Отунбаеванын убагында алгам, экинчи даражаны болсо Атамбаевдин убагында алгам. Не дейт орден китепчеси? Экинчи даражада Манас ордени менен сыйланыптыр. Сон бул болсо жана Кентаврды негизи 16-жылы тарткан бүткөм да. Бирок бул чет өлкөлүк продюсерлер болгондон кийин, анан сатуучулар болгондон кийин булар өздөрү чечет кайсы фестивалга барыш керек. Анан кийин туура 1 жыл кармалып турду кино, эч жака көрсөтүлбөйчү. Туура фестивалда иштешип, анан кийин Берлинден көрсөттүк. Премьерасы, мировая премьерда. Анан как раз ол март 17 март 17 жылы мен 60-ка толуп калып атпайм. Анан эми бу дагы жана мен айткандай да атайын даярдаган сыяктуу болуп калыптырмын да.
мен өзüm жаман көрөм той топурлардычы. Анан эми 60 жыл 70 жылда бирдеме болуп өткөрө беришет го. Бирок меники ушундай болуп калды да. 26-күнү премьера болуп, бирок айткан жок болчумун, бирок дээрлер билип алыптыр. Анан ошондо бул президент куттуктоосу менен саат бериптир. Анан по-моему конверт акчасы да бар болчу. Шылып ошентип 60 жылдыгымды өткөргөм да. Президент Атамбаев берген экен да. Могу китепти айта кетейинби? Мейли. Орто Азиянын алдыңкы 100 кишиси. Жетпей болду. Мейли айтыңыз. Мактаныңызчы. Бирөө айтат. Атамбаевке сиз мактанып аткандай болуп атат. Эми мактанбаган дейм да, эми буларды бирдеме болуп айтыш керек деп. Анысыкыр дагы бир китеп жөнүндө айтайын. Бул Азияда, эми Азиянын Каны деп коет. Эң чоң фестивалдардын бири да Пусанда. Биз Пусан дейбиздегилер Бусан дейт. Анан 15-жылы булар 20 жылдыгын өткөрөт. 20 жылын өткөрүп 70-дей кинокритик киноветтерден интервью алышып 100 мыкты кинону анан 100 мыкты режиссерди атагыла дейт. 100 мыкты режиссерго мен анан Төлөмүш Акеев кирет. Бирок 100 кинонун ичине 5 кемпир эле кирип калыптыр да. Мен бүт эмелерим бар, эмне тиги сертификат эмелер мындай атак чыгармачы кишилер апыртма болушат да. Ар кайсысын айта бериши мүмкүн. Бул эмне байке? Бул кинопроекти. Ооба. Ушун менен кино көрүшү. Бул жанагы анда өзүнчө чоң саясат болчу да. Кинону тиги жайлоолорго, кашарларга шилип клубу жок жерлердин баарына алып барып көрсөтчү да. Муну биз тиги 5 кемпирде колдонгонбуз. 5 кемпирде эшикте көрсөтөт го, эпизод бар го. Ооба. Кентаврда дагы колдонгонбуз, бирок кадрга түшпөй калган. Жана ар бир киноңузда бир Кыргызстанда болуп аткан көйгөйдү сөз камтыйсыз да. Кентаврда камтыган көйгөйүңүз жубайыңыздын дудук болушу, бул кыргыз тилибиздин, эне тилибиздин жоголуп бараткандыгын, баласы да сүйлөбөгөнү, тилибиз андан ары өнүкпөй муундарга уланбай атканы, анан маданият өлүп атканы, ушунун баарын киргизгенсиз да. Эл түшүндү. Бул Кентаврды жакшы кабыл алышты. Анан ошол бир кылдаттык жери бар, жанагы дин жөнүндө айтып кеткенимче. Дин жөнүндө кандай кабыл алганын билбейм, динчилерчи. Мындай жалпы эл болсо аябай жакшы кабыл алды да. Анан мен ошол дайыма айтам, бул негизи дин жөнүндө эмес. Дин ар бир киши ыйык да. Кайсы динди кармайм десе, кайсы Кудайга ишенем десе, а кишинин эрки да. Анткени бул ички сезимдер менен байланыштуу болуш керек да. Бирок мен арапташып кетебизби деп корккон жерим бар да. Анткени бүгүнкү күндө ошо динге берилгендерди карасаңар, кийингендери, өзүн алып жүргөндөрү, сүйлөгөндөрү мындай арабтын салтын, арабтын тилин сиңирип алып атышат да. Мен билген ислам бул биздин баягы үрп адат менен өтө мындай тыкыз байланган, аябай органичный болчу да. Анан бүгүнкү күндө болсо мен ошол чочумдурат да. Вот мындан тышкары жанагы башында сценарийди Эрнест Абжапаров жазган да. Анан кийин Эрнест ушундай дудук кылып жазып келиптир Кентаврдын аялынчы. Анан Эрнест эмне дудук кылып таштагансың аялың дедим да Кентавр. Ал тамашалап койду. Биздин аялдар сүйлөбөй эле койсун.
мен ошентип айтып жүрдүм башындачы. Анан кийин бул Манас университетине барсам, мен кыздын атын унутуп калдым. Анан кийин байке сиз мындай кандай маани бердиңиз эле дейт да, кентаврдын атын аялы сүйлөгөнүнө дейт. Анан мен жана Эрнест жөнүндө окуян айтпасам, ал күйүп, күлүп айтып атпайбы, бирок мен башкача кабыл алдым дейт. Анан кийин айтып атпайбы, эми биз эне тил дейбиз да, орустар болсо родной язык дейт. Анан мен түшүнүгүм боюнча дудук болуп калган себеби анткени биз өзүбүздүн тилибизди жоготуп баратканыбыз элестеттим дейт да. И бала дагы сүйлөбөй калганы ошону деп, анан кийин мен андан кийин барганда ошентип жүрдүм да. Бүт дүйнө жүзүндө эми кыз жөнүндө айткан жокмун, өзүм сөзүм кылып айтып аттым. Анан кийин негизи туура да. Мен жанагы дагы бир жолу жанагы нерсеге кайрылып кетким келет да. Баарын камтып кете албайсың кинодо. Бирок колдон келсе, сен ушундай кылып тартыш керексиң, ушул ар бир кишинин мындай өзүнүн мындай ички байлыгына, анан кийин кабыл алганына жараша ар кандай трактовка кыла бериш керек да. Жанагы эми көрбөйсүңөр, мындай жөн эле көрөрман, ага башкача маани кылып атпайбы. Бирок ал ичинде бар себеби анткени, бирок аны мен өзүмдө андай сезбей жазап турмун да, анткени тиги записка жазганда тиги күйөөң ойнош менен деп эле азыр эсимде жок десе, анан кийин тиги аял айтат, мен орусча жазгам, анан орусча жазып атпайбы. Көрсө биздин туздуктар кыргызча түшүнбөйт экен да. Анан мен бир саясатка, мындай бир тил жөнүндө сүйлөп калганда бир саясатка айтып калдым, саясатчыгачы. Биздин тудуктар кыргызча сүйлөмөйүн, кыргыз тили өнүкпөйт десем, аяктан сен эмне деп атасың деп атпайбы. Анан мен түшүндүрсөм таң калып атпайбы. Биз эми мындай жөнөкөй эле сыртынан аракет кылабыз да, мындай тилди өнүктүрөбүз деп, алардын ыкмалары көп да. Жөн эле сөз менен айта берсең, аны сен үйрөтө албайсың да. Менимче мындай комплексный маселелерди чечиш керек го деп ойлойм. Анан бул негизи бүт эле берки тасмаларымдай эле өзүм жөнүндө, өзүм мен үчүн азыр чоң суроо турат. Мен киммин, биз кимбиз дегенчи. Сиз таба элексизби дагы? Таба элекмин го. Аракет кылам. Анткени көп мен көрсөткөндө көп баары эметчет да. Анан могу картинеде кылып минчет да. Мени көрө калганда мен да кентаврмын деп мындай каарман өзү жагат окшойт. Мен болсо бул кентавр деген анын өзү каармандын өзүнүн аты жок да. Кентавр деп коюшат да, баары айтат го, сенин атың өчүп кентавр деп ушинтсең. Анткени мен бүгүн эле кыргыздар эми таарынбасын, биз баарыбыз кентаврларбыз деп ойлойм. Эмнеге кентавр? Жарымыбыз адам, жарымыбыз киши. Жаныбар. Жарымыбыз адам, жарымыбыз жаныбар да. Эми акмакчылыктарды кылган мындай адам кылбайт да мындай нерселердичи. Жанагы айтканым ошол да, тиги айтканы бир, кылганы башка. Бактан эме тиги талай канча көзүңөр сонундай бир башкача бир жактырууну чыгаргансыңар да. Анан кинода сиз жөнүндө айтат да, мындай эркектердин арасынан 100-1 болушу мүмкүн, тескери баспаган бир эркек бул актанарым болот дейт. Жок, бир жерден ошентип эле эмечкен да. Азыр эстеп атам, бир жерге келиш керек болом. Бирок көп суроо беришет да. Анан эмне үчүн тиги аял киши сизге баягы сүйүү жөнүндө айтып атса, сиз туруп алып кетип каласыз деп айтат. Анан айтышка мындай зар болот. Мен негизи өзүм ошондой кишимин да. Анан Однолюб деп коет го, бир эле кишини сүйгөнбү? Жок, бул эми менимче бул эми чоң философияга деп ойлойм. Айтыңыз, айттыңыз эркектерге. Жок, анткени менден суроо берип калды. Сүйүү деген эмне дейт да. Мен айттым, сүйүү деген левое и правое полушарие деп. Тиги баштын мээнин эки жагы бар деп. Бирөө сезимге жооп берет, бирөө болсо акылга жооп берет. Анан ошондо сезим менен акыл уйкалашканда ошондо сүйүү пайда болот деп. Накта сүйүү ошондой деп айтам. Анткени сезим менен сүйүшүң мүмкүн, бирок сүйүүнү сактап жүрүш үчүн акыл керек да. Анан мен үчүн сүйүү деген бул сезим, анан акыл да. Анан ошон үчүн
однолюб болуш керекмин деп ойлойм да. Бул эми жанагы башында да мындай актан, может быть, ушу мен жашоомдо, өмүрүмдө актанып жүргөн кишидирмин. Баланча болбойн, түкүнчө болбойн, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп бул эми азан чакырып, атымды айтып, сен ошондой болсун деп койгону да. Эмнеге эрежеге аябай сыя бересиз? Эчтекеге сыйбойм мен. Сыйган киши ушундай. Эмнеге актанып атасыз? Актанбаңызчы мындан кийин. Жок, сүйүү деген мен актанам да, сүйүү деген. Анткени актанып жашаган жакшы да. Актанганда анда эки мааниси бар да. Актанасың бир, актап ак болгонго аракет кылам. Бир жагынан анткени анын эки мааниси бар да. Тазаланасың деген сыяктуу. Жок, допустим, актан деген бул актан жаралган бир, актан деген актанып жүрөсүң деген. Анан бирөө айтат, мен ага ишенбейм. Актан деген тиги эртең менен төрөлгөн кишинин актан экен да. Анан чыгып калганда өтпөйм. Жазганда түшүп калышы мүмкүн тиги. Орустар жазганда алай. Актан деп айтылат, актан деп эч качан айтылбайт. Мен ага көп ишенбейм. Ага, мен ишенем, тилге жумшак болсун деп актан болуп калган. Мейли анда. Ошол тиги азан чакырылып коюлган атты актап жүрөйүн деп ушундай болуп атам, ошон үчүн улам актала берем да. Балким. Бул болсо кинотеатрыбыз. Ай, сонунго. Киночун үйүнө келгенден кино көрүп кетпесе болбойт экен. Бул өзү негизи гараж болчу. Анан кийин келип көргөндөн кийин мындай бир токотер жерин таппай калдык да, кандай болуш керек экен. Анан ушу чечтик, кинотеатр кылалы деп. Бул жерге 15 киши батат. Анан келгендер кааласа бул жерде бүт киномдун дисктери бар, кааласа кино көрүшөт. Анан болбосо кино көрүп келиш, анан бул жерден маектешебиз, отуруп алып, аркы-беркин айтып да. Анан бул кыргыздын азыркы киночуларынан такай сатылган мен анан Мирлан. Дистрибьюторлорубуз бар да. Анан бул жерде тиги Франциянын плакаты Беш кемпир чыгарган. Бул болсо Япониянын плакаты. Анан кийин Япониялар Беш кемпирди прокатиться с этой девушкой на велосипеде деп аташтыр. Бул кыз менен бир жолу велосипед тепсем дегендей мааниде болуш керек да. Анан алар айтат, биз Беш кемпир деп койсок эч ким түшүнбөй калышы мүмкүн деп. Анан бул эмени да ошентип которуштур. Кентавр эмес, отпустить коня на волю. Атты кандай атты эркиндикке кое берели. Атты эркин кое берели деген сыяктуу. Бул жерде болсо ошол бул маймылдын плакаты, Франциядан чыккан бул Светакенин плакаты, Германиядан аркы дагы анан кийин могу негизи кызык окуя, ушуну айтып берейин. Бельгияда Торнхаут деген кичинекей шаар бар экен. Фестиваль өткөн жерде. Анан булар 19-жолу өткөрүп атты мен барганда. Мен өзүм негизи тил билбейм. Анан тиги паспортный контролдон өтүп баратсам, болгон тигилин көрсөттүм я, приглашениени. Бирдеме деди, жооп бере албай койдум да. Капчорка киргиле деди. Анан капчорка киргизип кетти. Ушундай кинотеатрда кичинекей комната экен. Көрсө тиги приглашениеден сайтка кирейин депти да. Анан сайтка кирсе эле бул сүрөт чыга калыптыр да. Бул аптада кыркырды, суперстар. Жанында тамак ичкен полицейскийлер алар чыгып келип баары карады. Алар ушундай деп каткырып эметип калышты. Анан кийин эки киши мен тиги тосуп алганга чейин жөнөтүп барды. А жерде болсо тиги котормочу да бар экен да. Анан бирдеме деп айтышы, күлүп ачты ошол бул окуя жөнүндө айтып атам, бирок котормочу айтты. Мы для вас приготовили еще один сюрприз деди. Анан жаңы эле шаарга кирип барсак,
кичинекей эле шаар экен. Анан тиги шаардан бир чоң көчөлөрүн эметип коюп, эмблема, плакат тагып шилип, байрам фестивалын өңүн чыгарат да. Анан кийин бир убакта эле тиги машинада турсак, отормочуга эметип калды, смотрите деп калды. А көрсө тиги столбага момундай кылып кесиптир менин боюмдай кылыпчы. Анан картонго бирдеме жабыштырып туруп, эки бет кылып туруп, анан кийин столбага илип коюптур да. Анан карасам эле алыстан светеке турат. Бир столбаны карадым, эки столбаны карадым. Көрсө бир көчөнү топ-толук светеке кылыштырыптыр да. Анан мен Алтынайга айттым, Алтынай, биз киночулар апырта беребиз дедим да. Сен бир эме таап берчи дедим. Ну, я чтоб кому-то мог показывать дедим, жана китеп көрсөткөн сыяктуу да. Анан кийин Алтынай жазат. Алтынай жазып, анан момундай сүрөт. Ушинтип эле коюштур. Бул эми жөнөкөй эле эме, көчөдө жүргөн эме го. Мына булардын столбасы, анан момунтип кесип туруп эметип коюптур да. Анан ушинтип айтып атсам, келген бир киши айтып атпайбы, аяктан дейт. Менде бир ой пайда болду, ии десе. Жана кире бериш жерде столбага коюп, ушинтип кесип коюп койбойсуң. Анткени таппай калышат экен деги. Чет өлкөлүктөр кандай кабыл алат биздин фильмди? Эми айтсам, эл көп келеби, кандай болот? Эми айтсам ишенбейсиңер. Ишенейинчи, айтыңызчы. Бирок мен такыр калып кетпейм. Бешкемпир менен Анжей деген шаарга барып калдык. Эркин бар, эмелерим бар да, көбөлөрүм бар. Эркин болуп жүр. Бул сүрөтчү, бул сүрөттөрдүн баары ошонуку. Эркин болуп жүр. Андан кийин Хасан Кыдыралиев операторубуз барды. Анан мен ушундай адетим бар, башталганда көрөм. Анан аягында кичинекей көрүп анан кетип калам да. Анткени кандай кабыл алат экен деп титр чаап атканда чыгып кетип калам да. Анан ошентип чыгып кеткем. Ошондо титр бир 4 мүнөт болот да. Анан ошо чаап атканын уккам, анан кийин коридор менен кетип баратсам, бирок артымдан чуркап келиптир да. Кимдерчи Хасан мен. Актан говорит, они не уходят, говорит, все хлопают и ждут тебя дептир да. Ошондо кайра барса, мен баш аяк калп айтпайын бир 7-8 мүнөт болду да. Эл туруп алып кол чабаттыр да. Кетпей коюпту да. Анан сахнага чыгып эметип ошондо ыраазы болушту да. Мени көрүп тиги экөө чыкса ыраазы болбой коюпту. Мен чыккандан ыраазы болуп эметишип ошондой кабыл алышат да. Анда да бир жолу мактанайын. Светеке Кандан. Анда да көбөлөр бар. 5 казак келиптир. Артында отурушкан 5 өтөңчү. Анан Борис Чердобаев деген өтө бай киши бар, нефтяник киши да, ал артында отурган. Анан Алия Убалжанова деген продюсер бар. Алар өздөрүнүн бир киносу менен келиптир. Анан кийин Светеке бүткөндөн кийин кол чаба баштады, титр баштагандачы. Анда да титр токтобой жатат, чаап атышат, кино бүттү, чаап атышат, свет күйдү, чаап атышат. Мен бирок ыйлап жибердим. Эметип кеттим, мындай биринчи жолу көрсөткөндө любой киноңду эметесиз, толкунасыз, кандай кабыл алат. Анан кийин эл ушинтип кол чаап атса, ыйлап кетип, анан кийин тиги продюсер эшикти алып чыкты. Артынан бир казак чыкты. Анан айтып атпайбы, Актан говорит, мы тебя поздравляем, говорит. Ну вот, в принципе, сабак окшогон кишилер мындай кандай мамлекеттин өлкөнүн эмесин чыгарат дейт да, эмесин. Ну, итте сага итте ыраазыбыз дегендей мындай деп ошентип кабыл алышат да. Анан менин кинолорумду мени чет өлкөдө көбүрөөк таанышат, анан көбүрөөк баа беришет да. Мен жана тиерден айтпадымбы тиги Светек мени менен бир күнү сыймыктанасыңар деген, анткени башка жактан мага кылган мамиледен бу жерде мен кандай деп айтсам мындай сабак окшогон кишилер баалашы мүмкүн, а мындай мааниде беришпейт да. Байкашпайт дагы. Просто ошого мындай ичиң күйөө, анткени жана саясатта делечи бизге окшогон кишилер келсе көп нерсени өзгөртө алат эле да. Анткени биз эми жөн эле сүйлөгөн киши эмес, биз эмебиз да, жаратман кишилербиз, жаратабыз да. А саясат болобу, экономика болобу, если жаратман болбосо, эчтеке кыла алышпайт. Анткени чыгармачылык киши болуш керек да. Экономика болобу, саясат болобу, если ой жүгүртө албасаң, чыгармачылык киши боло албасаң,
эч качан өлкөдө өнүкпөйт, пока чыгармачылык мындай ой болмоюнчачы. Анткени биринчи бүт дүйнөсүн өнүккөн өлкөлөрдү алсаңар, биринчи ой келет. Анан ойду экономикага эсептеп чыгышат, ошентип анан кийин мындай өнүккөн жолду табышат. Чет өлкөгө жашап кетип калуу оюңузда болгон жокпу? Жок, мен өзүмдүн дүнүйөм менен чет өлкөгө киретмин да. Чет өлкөгө барганда мен өзүм дүнүйөм жоготуп коем. Дүнүйө деген ички байлыгым, руханий байлыгым да. Ал бияктан азыктанасыз. Конечно. Көп режиссерлор кетип калган да. Көп чыгармачылык режиссерлор кетип калган. Жазуучулар бар. Бирок кеткенде ошол жактан өзүн жоготуп коюшат. Канча диссиденттер бар, байкуштар барып эчтеке кыла албайт. Мен бул элим менен, жерим менен, бул мени жакшы көрүп, жаман көргөнүм менен мен өзүм толуктанып жүрөм да. Ошого тамыр биякта да. Жана тамыр селкинчекти айтпадым. Селкинчек тамырдан баштаганбыз, эми тамырдан бүтөлү. Аябай жакшы сөз, көкүрөгүмө катуу уюду. Мен дагы кээде деп кетким келип калат да. Көчөлүшүн ойлоп аттым эле. Хорошо там, где нас нет дейт. Сен өзүңдөн эч качан качып кете албайсың. Сен каяка барбай кетсең дагы сен өзүң кетесиң да. Өзүңдөн эч качан качып кете албайсың. Бактылуу болом дегиш, любой жерден бактылуу боло алат. Жакшы сөз, рахмат. Бүгүн биз Актан Арым Кубаттын өргөсүнө келип, бул өргөсүндө өнөр өргөсүн жасап алган экен. Анын баары менен тааныштык. Бала чагына, жашоосуна, көз карашын, жашоого болгон көз карашына айтор бардык жака сүңгүдүк деп ойлойм. Актан мырзаны аз да болсо бир башкача өңүттө көрсөткөнгө аракет кылдык. Бул биздин YouTube каналыбыздагы каналыбызга сөзсүз жазылыңыздар жана комментарий калтырыңыздар. Жакшы ой тилегиңиздерди күтөбүз. Жана алдыда сизге кызыктуу болгон адамдар болсо, аты жөнүн жазып койсоңуздар болот. Сөзсүз ал адамга байланышка чыгабыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.